Азыр шайлоо өтүш керек деп атпайбы кайрачы? Ушуга көз карашыңыз. Эми кээ бир участкаларда өтүш керек, кээ бирлеринде өтпөш керек. Например, бизде Ош жакта көбүнчө эле шайлоо былтыр октябрда эле шайлоо болду. Чүй жакта таза өттү деп атат, бирок биздин Ош жакта ошондой эле болуп калган. Ар бир адамдын ишенимине жараша ишенген кишиге өткөрбөй эле коюш керек. Эмнеге өткөр? Кайра өтүштүн кереги жок. Андан көрө бейбачараларга ошол акчаны жардам берсе жакшы болот. Кээ бир участкаларды бузуш керек. Кол санакты ачык айкын өткөрүш керек. Ош жактагы участкаларды айттым да. Мен айта албайм го. Эми негизи таза шайлоо болду го деп эсептейм мен. Ооба. Кереги жок го дейм. Эми зачем расход? Кыргызстан уже чегине жетип калган, банкрот. Зачем керек бар? Мисалы оюм, жеке пикирим. Жок, шайлоонун кайра болушунун кереги жок го дейм да. Жакшы эле өттү да, анан бирок билбейм, элдер кичине ошол саат 8 болгондо өчүп калды деп элдер ызычуу кылып атат, бирок менимче жакшы эле өттү. Шайлоо түзүлдү, жакшы туура өттү. Бүт баары туура эле болду. Өткөн шайлоодон көрөк бул шайлоо түз өттү, туп-туура. Эми билбейбиз акыйкат кандай экенин өзүбүз көрбөгөндөн кийин, бирок жакшы эле ойлойбуз. Неге дегенде жакшы эле ойлош керек мекен боюнча. Жана ошо 5 жылда мекенибиз өнүгөт деген ойдобуз. Буюрса өнүгөт иншалла. Жок, анын эми утулган ар бир партия өзүнүкүн кайра бергиси келбейт да. Ошондуктан баары эле адилеттүү болду го деп ойлойбуз биз.